Bundan 3 yıl murun joldoşum başka ayalga üylönüp ketip kalgan. Bir yıl yaşaşkandan keyin al ayal avariyadan kaza olup joldoşum kayra geldi. Men keçirip birge yaşap kaldım. Al keçirgende kanday ama günöş kıl öldürdü biröөнü. Ketip kalganı günö tuğra ketpеш керек, bирок üylөнгөнү günö эмес. Bирок 6 aydan keyin joldoşum ar kanda şıltoo aytıp başka bölmöge жатчу болду. Ошентип азыр 2 жылдан бери bir үйдө 2 бөлөк жашайбыз. Ал башка аялдарга барып жүргөнүн сезип жүрөм. Эмне кылсам болот дейт. Ал siz атайын жана сулуулук салондоруна барып жасанганды үйрөнүңүз. Balkim oşol başka ayallardan tapkan nerseni sizden tapmay atkан болуш ыктымалы бар, bir tuğanım. Oşol sebepten siz kеңеш alыңыз, özlerin iyi yaşagan ayallardan kеңеш alıp güyöңүздүн oşol erkektik bir anın bir kumarlanууsun tapkan hareket kılsanız bardık orduna kelet. Ansız kıyın bolot. Anan dua kılыңыз. Balkim oşol sebeplerden ulan. Balkim aytor siz bul boyunca oşol hareket kılыңыз. Moğonda kılıp yaşagan tuğra emes bul. 2 bölme yaşagan tuğra emes. Siz nazigirek bolunuz. Gede menin güyömsün de kayaka varasın dep adamlar mani berbe koyut özünün töşögüne, töşöktün tazalığına, bölmenin tazalığına, özünün densoluguna joğanda emes. Hareket kılыңыз. Siz bardığı jakşı bolot jana dua kılыңыз. Men jigitim menen nikege turdum ele. Apam anı bilbey ele. Atam kaza bolgon oşondoy bolup aytıp koyuңузчу. Эми аны айтсам макулдугун берсе никеге турганым туура болобу? Айтып коесузбу дейт. Антип никеге турган жакшы эмес. Ата-энеге айтпай туруп никеге турган бул туура эмес. Туура эмес, бул туура эмес. Мен өзүм ыраазы болуп үй бүлөсү бар молдого экинчи аял болгон элем. Жолдошумдун апасы менен аялы биздин жашообузга нааразы болуп, мени жобуңду алып кет деп тынчындалып атат. Аны уккан апам да тынчсызданып коркуп атат. Ата-энелерибиз каршы болгон үчүн мен жолдошумдан жобумду сурап ажырассам, эртең кыямат күнү Аллахтын астында күнөөлүү болуп калбайымбы? Же ата-энелерибиз каршы болсо жашай берсек болобу? Жашай бергиле. Ошол молдо динди билет экен, өзү жашоосун ыйгарсын. Эркек болсо аялын дагы тилин тапсын, биринчисин дагы. Онтип эме кылбасын. Колунан келсе алсын да. Аны эле ажырашкан болбойт, жашай бергиле. Барып көнүп кетишет. Никенин, турмуш куруунун туура эң негизги максаттары кандай болуш керек? Кыскача болсо да айтып берүүңүздү өтүнөм дейт. Никедеги негизги максат, урматтуу бир тууганым, биринчиси бул Аллахтын пайгамбарынын сүннөтүнө моюн сунуу. An-nikahü sünneti, nike menin sünnetim. Ve men ragibe an sünneti feleyse minni. Kimdegim menin sünnetimden başlarsa menden emesi. Demek peygamberin sünnetini işe aşırı üçün biz emne kılavuz, üylönöbüz. Ekinçisi peygamberimiz aytkan üylöngülö, göböygülö, kıyamatta men sizlerden köptüğün görmen sıymıktanam degen. Demek peygamberimizin başka bir buyruğuna itaat kılıp biz üylönöbüz. Üçüncüsü günöөлөрдөн сактануу үчүн. Анткени эркек аялдын табиятында Кудай Таалам эркектин аялга болгон тартылуусун, аялдын эркекке болгон тартылуусун жасап койгон. Ошондуктан эгерде биз аны укпай турган болсок, биз жанагыдай бир үйлөнбөй турган болуп, поптордой болуп, үйлөнбөйбүз деген менен тиричилик өз ишин кыла берет. Ошондон жанагыдай голубойлор, ошондон жанагыдай бир эмне деп коет, жанагы аялдардыкын бири менен лесбиянкалар ошондон пайда болот. Ошон үчүн Кудайым сактасын. Ошон үчүн адам өзүнүн муктаждыгын кандыруу максатында үйлөнүш керек. Төртүнчүсү, жашоо деген оңой эмес, жашоо оор. Адам ошол жашоодо эркек аял чогуу аракет кылган болсо жашоо ынтымак болот. Ошол себептен жашоо ийгиликтүү өтөп, Кудайдын астындагы кулчулугун жакшы кылуу үчүн. Андан кийинкиси никелүү болгон адамдын намазы жакшыраак кабыл болот. Анткени мунун көңүлү ток болот, көңүлү ачык болот. Анан ошол мусулманчылык милдеттерин аткарууга дагы никелешүү өзүнүн оң таасирин берет. Жана башка көптөгөн өзүнүн сырлары бар.